Алгач бүгүнкү берүүдөн кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров Азербайжандын Агдамында Кыргызстан курган Айкөл Манас мектебин ачты. Камчыбек Ташиев ЦСБ жана УКМКнын академиясынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорду тапшырды. Окуу жайыңарды ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Ура! Шопоков шаарынын мэри Нурадел Станов коррупцияга шек саналып кармалды. Жалал Абадта 11 миңден ашык медицина кызматкери эмгектенет. Алардын арасында катардагы медайымдан тартам профессорлорго чейин бар. Бүгүн калаада ак халатчандардын кесиптик майрамы белгиленди. Кыргызстанда травматология жана ортопедиянын абалы кандай? Бишкекте Кыргызстандын биринчи балдар ортопеди маркум Касым Тазабековдун 90 жылдык элесине арналган эл аралык илимий конференция өттү. Кыргызстан эли Азербайжанга белек катары 528 орунга ылайыкташкан заманбап мектеп салып берди. Билим уя Агдам районунун Хыдырлы айылында жайгашып 2,7 гектар аянтка курулган. Имаратта билим алууга тиешелүү бардык шарттары түзүлүп, керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Мектептин ачылыш аземине эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев катышкан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргызстан Азербайжанга белек катары мектеп салып берди. Өткөн жылдын март айында башталган курулуш толугу менен аяктап, объект пайдаланууга даяр турат. Мектеп Агдам районунун Хадырлы айылында жайгашып, 2,7 гектар аянтка курулган. Айкөл Манас мектебинин ачылыш аземине эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев катышышты. Кыргызстан элинин атынан Азербайжанга билекке курулган мектеп 528 орунга ылайыкташкан. Заманбап имаратта спорттук жана жыйын залдары, ашкана, китепкана, физика, химия жана биология лабораториялары, компьютердик класстар, ошондой эле бардык керектүү окуу жана административдик жайларды камтыйт. Тийиштүү аймакта футбол жана волейбол аянтчалары, эс алуу аймактары жана класстан тышкары иш-чараларды өткөрүү үчүн инфраструктура салынган. Президент Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровга жана бүткүл кыргыз элине Карабакты калыбына келтирүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал мектепти куруу демилгеси жеке Садыр Жапаровга таандык болгонун, эми бул окуу жай эки өлкөнүн ортосундагы бир туугандыктын бекем символуна айланганын баса белгиледи. Это еще раз говорит о братстве наших стран, на нашей близости и исторической, и этнической, и культурной, и духовной. И на этом фундаменте мы сегодня построили прочное здание киргизско-азербайджанской дружбы. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Айкөл Манас атындагы мектептин ачылышы тарыхый мааниге ээ окуя экенин, бул руханий байланыштарды бекемдеп Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан дагы тереңдетерин айтты. Мы только что открыли среднюю школу в азербайджанском селе Хыдырлы. Я уверен,
это исторические события еще больше укрепить наши духовные отношения. У нас общие ценности, мы обязаны их передавать следующему поколению. Школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке и эта школа имени Манас в селе Хадырлы служит символом дружбы нашего народа. Желаю, чтобы ученики этой школы всегда были самыми успешными и самыми лучшими. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Азербайжанга болгон иш сапарынын алкагында Агдам шаарындагы имарат тарыхый маданий борборунда өткөн Карабах аргымактарынын жеңиш деп аталган шоу программасына катышты. Иш-чара 4-июлда Ханкенди шаарында өтө турган экономикалык кызматташтык уюмунун 17-саммитинин алкагында өттү. Чакырылган ардактуу конокторго Азербайжандын бай маданий мурасын жана байыркы жылкычылык салттарын чагылдырган Карабах аргымактарынын оюндары көрсөтүлдү. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Азербайджан. Президент Садыр Жапаров бүгін Азербайжандын Ханкенди шаарында өтүп жаткан экономикалык кызматташтык уюмунун 17-саммитине катышып сөз сүйлөдү. Президенттин администрациясы кабарлагандай, саммит ишенимдүү жана климаттык жактан туруктуу келечек үчүн эконун жаңы көз карашы деген темада өттү. Мамлекет башчы Кыргызстан уюмдун ишмердүүлүгүн өзгөчө маани берерин белгилеп, климаттын өзгөрүшү жана туруктуу өнүгүү боюнча биргелешкен аракеттерге чакырды. Ал кайра жаралоочу энергетика, акылдуу инфраструктура жана санариптештирүү тармактарында кызматташууну сунуштады. Президент Кыргызстан демилгелеген тоолуу жаштар жана климат платформасын жана 2027-жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитин эске салып, катышуучу өлкөлөрдү каттоого чакырды. Жапаров ошондой эле логистиканы санариптештирүү, тарифтерди унификациялоо жана деңизге чыга албаган өлкөлөр үчүн шарттарды жакшыртуу маанилүү экенин белгиледи. Белгилей кетсек, иш-чарага Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Казакстан, Тажикстан, Туркия, Туркменистан жана Өзбекстан мамлекеттеринин жана өкмөтүнүн башчылары катышты. Кыргызстандын ири гидроэнергетикалык потенциалын эске алуу менен Камбарата КЭСинин жана Чакан КЭСтердин курулуш долбоорлору ишке ашырылып жатат. Бул долбоорлорду жүзөгө ашыруу аймактын энергетикалык картасында жаңы доорду ачып, экономикалык кызматташтыкты жаңы сапаттык деңгээлге көтөрөт деп ишенемин. Муну менен бирге энергиянын кайра жаралуучу булактарды жана туруктуу технологияларды өнүктүрүү максатында өлкөбүздө күн жана шамал электр станцияларды курууга катышууга чакырабыз. Бул өңүттө Кыргызстан боордош Азербайжандын сунушун колдоп, экономикалык кызматташтык уюмунун таза энергия уставына кол койгонун белгилеп кетет элем. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Бүгін министрлер кабинетинен төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын окуу жайлары менен УКМК академиясынын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшырды. Быйыл офицердик курамдын катарын ондогон бүтүрүүчү толуктаган. Алардын баары алгачкы аскердик наамдарын жана мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорун алышты. Аземге бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери менен жакындары да катышты. Генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясынын жана Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү
окууну салтанаттуу бүтүрүү аземине тизилди. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз жолдоштор! Окуу жайыңарды ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Бүгүн Россиянын Федералдык коопсуздук кызматынын аскердик окуу жайларынын жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин академиясынын кесиптик кайра даярдоо курстарынын бүтүрүүчүлөрүнө дипломдор тапшырылды. Алгачкы аскердик наамдар жана дипломдор УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан берилди. Жолдошбеков Улан Жолдошбековичке. Атамекениме кызмат кылып. Бул бүтүрүүчүлөрдүн баары биринчи аскердик наамдарды жана мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду алышты. Мындан ары алардын алдында аскердик кызмат өтөө жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча эң маанилүү милдеттерди аткаруу турат. Камчыбек Ташиев бүтүрүүчүлөрдү окуусун ийгиликтүү аякташы жана мекенге кызмат кылуудагы кесиптик жолунун башталышы менен куттуктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясынын кесиптик кайра даярдоо курсун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракеттеги ыкчам бөлүктөрүнүн 31 офицери, ал эми коопсуздук кызматынын академиясын 40 курсат ийгиликтүү аяктап отурушат. Окуу аралыгында жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү билим, жөндөм жана кесиптик тажрыйбаларга ээ болушту. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдын тынымсыз өзгөрүлүшү улуттук коопсуздук органдарына тиешелүү ыкчам аракеттерди, ал эми кызматкерлерден жогорку кесиптик даярдыкты талап кылат. Ошол себептен коопсуздук багытындагы адистердин сапаттык даярдыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясы заманбап окутуу, аскердик, спорттук, жашоо тиричилик имараттары, керектүү окуу каражаттары жана материалдык техникалык жабдуулар менен камсыз болгон. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, айрыкча мына академияны бүтүп келген жаш офицерлерге, бүгүн биринчи офицердик наамды алып аткан кызматкерлерге, наамды алып жана жаңы кызматка дайындалып аткан кызматкерлерге кайрылып айтып кетким келет. Урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, азыр Кыргыз мамлекетинде чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул өзгөрүүлөр биздин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине да тийиштүү. Себеби мамлекетибиз бар, Улуттук коопсуздук комитети болот. Улуттук коопсуздук комитети болот, мамлекет болот. Демек биз мамлекеттин эң алгачкы, эң алдында сапта турган коргоочулар болушубуз керек. Ошондуктан мамлекетке берилгендик менен, ата мекенге берилгендик менен кызмат кылышыңар керек. Эч кандай жеке кызыкчылыктар, топтордун кызыкчылыктары, саясий уюмдардын кызыкчылыктары силерди кызыктырбаш керек. Силер бир гана мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги жана мамлекетибизде жашаган ар бир жарандын коопсуздугу үчүн кызмат кылууга милдеттүүсүңөр. Ошондуктан мен ишенемин, алган билимиңерди бүгүнкү силерге ишенип турган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ардагерлерин, жетекчилерин, офицерлерин, атын-эңерди, тууган уруңарды артка тартпайсыңар деген ишеничтемин. Өзгөчө айырмаланган курсанттарга ыраазычылык кат жана эстелик белектер тапшырылды. Андан соң атайын кызмат башчысы жаш офицерлерге антка бекем, патриот жана кесипкөй болуу маанилүү экенин билдирип, ак кызмат өтөөгө чакырып, өлкөнүн жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттерди так аткаруу керектигин белгиледи. У вас у каждого есть своя возможность. Есть возможность осуществить свою мечту, служить государству, народу, так, не подвести своих родных, близких, стать для них примером большим примером, чтобы вы тоже стали такими же генералами, как я. Понимаете? Чтобы вы тоже могли стать руководителями подразделений разных. Так, вы тоже могли стать, служить государству и управлять государством, министерствами, ведомствами. То есть на все это у вас первый шаг делается сегодня. У вас все вы находитесь на стартовой площадке. Все. У вас, поэтому для вас шансы одинаковые, условия одинаковые, так? Условия службы, другого, все одинаково. Все зависит только от вас. Теперь.
теперь уже только от вас зависит. Сегодня вам вручается первое офицерское звание. Сегодня вам вручаются должности, которые вы будете завтра начинать исполнять. Так? То есть вам сегодня вручается власть в руки. Теперь вот эта власть, которая вам дано государством в руки, должны использовать рационально, эффективно и в пользу государства. Только государство. Ребята, имейте в виду. Запомните мои слова. Не надо служить каким-либо, каким-то группам, каким-то политическим ангажированным людям. Нет. Служите только государству. Вот только тогда не проиграете. Имейте в виду. Может, вам кажется, что кому-то близко будете, это для вас выгодно. Пока это так. Но в конце концов это приведет к краху. Поэтому служите только государству. Преданно служите. Так? Отдайте все свои знания, силы, возможности. Время быстро потечет. То есть быстро пройдет время, через лет 5-10 уже среди вас будет определяться люди, которые действительно будут служить, действительно идет по служебной лестнице или нет. Так? Поэтому я прошу вас, пока я вас прошу, с завтрашнего дня я буду от вас требовать, так, служить, исполнять свои функциональные обязанности в соответствии с нашим законодательством. Другого, никаких других поручений не будет. Ни от кого. Единственное поручение – служить в соответствии с нашим законодательством и преданно государству. Все, другого нету. Везде всюду созданы хорошие условия для работы. Так. Каждый из вас получит жилье от государства. Каждый из вас будет обеспечен от государства. Значит, для государства нужно работать. Я на вас надеюсь на вас, на новое поколение, что вы завтра поднимете нашу страну. Мы сейчас страну поставим на ноги. Страна лежала, страна на колене была. Страну сейчас на ноги мы поставим, а вы должны поднять дальше. Продолжать вы должны, понимаете? Оно не должно остановиться, вот эта система. Система развития государства не должна остановиться. Она должна передаваться от рук к руку хорошим людям, преданным людям государству. Вот я считаю вас такими людьми. Аземге бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери жана жакындары да күбө болушту. Алар жаш офицерлерге баардык шарттарды түзүп, аларды тарбиялоого жана окутууга кошкон салымы үчүн окутуучуларга жана бийлик башчыларына ыраазычылыктарын билдиришти. Неберем мен 5 жыл окуп келди. Ошо алган билими кут болсун, алган дипломдор кут болсун. Заманыбыз тынч болсун, ата-энеси менен аман болсун, иштеген иштери ийгиликтүү болсун. Элин жерин коргон жакшы балдардан болсун. Жерлерде болуп келгенмин, шарт абдан жакшы. Түзүлгөн эң жогорку сапаттагы шарт түзүлүп тур балдар үчүн. Бул жерге келип окугандын, үйрөнгөндүн өзү эң чоң сыймык болсо керек биздин жаштарга. Келечектери кең болсун. Дайыма коопсуздук комитет коопсуз болсо элибиз тынч болот. Элибиз аман болсун. Асманыбыз ачык болсун, келечеги элин ушу балдардан зависит этет, ушу балдардын келечеги кең болсун. Андан соң Камчыбек Ташиев бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери менен жолугушту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга сүрөгөнгө, алдыга тартып кеткенге мүмкүнчүлүк тартып кетип атат. Кечээ эле президентибиз өзүнүн докладында айтпадыбы? Ошол акыркы 4 жылда биз 200 миллиард сом пайда келтириппиз. Бұл 2,5 миллиард доллар. 1100 ашық здание эмелерди кайтарып мамлекет. То есть мамлекеттин күчтөнүшүнө толук бойдон УКМК жардам берип келишти. Ушул агымга Кудай буйрса келип мына биздин балдарыбыз азыр кошулду. Ушул агымга кошулду. Ушул агым менен кошулуп, булар дагы таза ак иштешкен. Таза иштешкен. Азыр өздөрүнө дагы айтты. Балдарым, мына биринчи кадам кылып атасың. Ушу биринчи кадамыңардан баштагыла. Оюңарды, ниетиңерди түздөгүлөр. Так? Эгерде барып алып туруп, ниетиңер бузулуп, баягы бүгүнкү берилген мына наамдарды, бүгүнкү берилген жанагы кызмат орундарын практически биз булардын колуна бийликти берип атабыз бүгүн. Мына карматып атабыз. Ушул колуна алган бийликти туура пайдаланбай,
туура эмес жака иштете турган болсо өздөрү ошого кийин өкүнүп каласыңар айтты. Ошону сиздер дагы айтыңыздар. Эми ата-энелер бул жерде тууган урукта турасыңар, бир туугандар турасыңар. Турабы? Может быть, келинчектер мына же болбосо мына жаш кыздар турат, будущий келинчектери турушу да мүмкүн. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтайын. Мен анча-мынча нерсени сезгичмин да билип коём. Ошон үчүн ушул нерселердин баардыгына шарт түзүп бериңиздер сиздер да. А биз жетекчилик, только алдыга сүрөйбүз. Алдыга сүрөйбүз. Жаш балдар мына болгонуна 20, 25, 23 балдар. Жаш балдар. Бизден ошо 23 жашымда мен бүткөн эстим. Ошонусу карындай сиздерге чыдамкайлык дагы. Балдарыңар алыска кетсе кыжырат болбоңуздар. Мындан ары да кызмат кыла берсин. Кудай буйрса, убакыт деген тез өтүп кетет. Тез-тез 5-10 жыл өтүп кетет. Ушу балдардын арасында иргелип отуруп, бири управление башкарат, бири облустарды башкарып турат. Эртең бир күн барып бири министрликтерди башкарып калат, мамлекетти башкарып калышат. Ошого аракет кыла берсин, мактниет, туурабы? Чоң көчөдө жүрүп, жанагыдай жаман иштерге аралашып, жаман балдар болгондон кийин ушинтип окуп, тырышып, диплом алып, звание алып, мамлекетке кызмат кылам деп келип иштеген балдарга ыраазычылык билдирип ошого колдош керек. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын атайын кызматынын тарыхында алгачкы жолу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясы ачылып, анда коопсуздук багытындагы кызматкерлер, чек арачылар жана башка ушул түзүмдөгү адистер даярдалат. 2025-жылдан баштап курсанттар УКМК академиясында окутулуп, эми алар Россия Федерациясынан билим алууга барышпайт. Нурзат Көчүмкулова, Кудайкалыс Омуралиев, регион, Бишкек. Бүгүн Камчыбек Ташиев дагы бир көп балалуу турмуштан кыйналган үй бүлөгө батир берди. 30 жаштагы 6 балалуу жалгыз бой эне УКМК төрагасына жардам сурап кайрылган. Бишкек шаарынын тургуну Айжан Болотбекова буга чейин туруктуу жумушу же үстүндө турак жайы жок, балдарынын бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип, ий жаралап күн кечирип келишкен. Аны уккан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бул жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшыруу менен каалоо тилектерин билдирди. Siz hak ettiniz mesela. Ben Kamçıya Kılıçdaroğlu Bayke'ye çok razılık bildirim. Uşuntup ben kızım 6 olasına yüydü oladı. Suyunu atamay oy. Бүгүн УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев турмуштан кыйналып, жардам сурап кайрылган 6 балалуу жалгыз бой энеге үй берди. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак болот, а? Ичинде мына документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Усага, мына. Молодцы, давай. Жакшы болгон, да? Десоото жакшы жүргүлөргүн, а? 6 баланын энеси экенин айткан Бишкек шаарынын тургуну 30 жаштагы Айжан Болотбекова турмуштан оор кырдаалга туш болуп, жеке турак жайы жок батирлеп күн кечирип келет. Балдарын тийиштүү түрдө камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып жардам сурап, буга чейин шаардык мэрияга да кайрылып көргөн, бирок андан жооп болгон эмес. Андан соң акыркы үмүтү катары УКМК башчысына кайрылып кат жолдогон. Аны уккан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бул жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшыруу менен каалоо тилектерин билдирди. Эми мына силер ушул оор турмушуңарды биз көрдүк, таанышты биздин балдарыбыз. Ашы 6 балаңыз бар экен, бир балаңыз инвалид экен, ошого карап сен балдарыңарга кичи жардам болсун деп силерге үй алып бердик. Сизге да чоң мына көчөлөрдө, артымдын үйлөрүндө, квартираларда жүрөт экенсиңер. Чтобы ошондой болбосун деп үй алып бердик. Балдарыңарды чогуу бир жерде кармаган. Чогуу жашаган. Мына күрүч. Мына күрүч сага берейин, балам. Мына, сен кара. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак болот, а? Ичинде мына документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Усага, мына. Молодцы, давай. Жакшы болгон, да? Десоото жакшы жүргүлөргүн, а? Сизге чоң рахмат. Балдарыңыз менен жакшылап жүрүңүз. Мына жакшы балдарыңыз бар экен, кыздарыңыз бар экен. Кудайга ушулар чоңоюп калса, ушулардын арасынан бир жакшылары чыгып калат. Сизге да чоң рахмат. Сиз болсо Рахмат. Эч качан бүткөн эмесмин ушунча. Десоот болуңуздар, эми ушу силерге жардам болсун деген максат, да? Кимдин велосипед билесиң? Мен. Давай, бин. Давай. Молодец. Чоңураак. Отур. Так, вот так. Вот. Всё нормально. Отур, корпай да карап. Корпай, отур. Заказывай. Мен карап. Мына бүтүн койгон. Вот так. Мына мындай базасы.
торунуз болот. Итият болуш керек. Макулбу, катуу айда болот. Жакшы болгула, десі ортогула, жакшы жүргүлө. Рахмат. Şu bala çakardın, oğuzunu görgünü, çok oysun ballarına Kuda kalsa жақсылап. Өзүңөрдүн үйүңөр болду деп, өзүңөрдүн үйүңөр жакшылап жашагын. Колду бериңиз, жакшы калыңыз, жакшы калыңыз. Тынч болуңуз, да, макул жакшы. Жакшы, сен жакшы экенсиң да кичинекей, Бул жаш жалгыз бой эне 6 баланы жалгыз тарбиялап келет. Балдарынын улуусу 13 жашта болсо, кичүүсү 5 айлык ымыркай. Алардын бири мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен бир адамдын кароосуна муктаж. Үй бүлө оор турмуштук кырдаалда өз үйү жок, ижаралап келет. Материалдык абалы балдарын толук камсыз кылууга да жетпейт. Ага карабай балдарын багуу үчүн күнүмдүк үй тазалоо иштерин аткарып акча табат. Ал жумушка кеткенде апасы каралашып турат. Камчы Кылышаев байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип мен кызым 6 баласы менен үйдү болуп атат. Сүйүнүп атам аябай. Ошо бир баласы оорукчан. Ошо аябай чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым эки дүйнө ыраазы болсун. Ишине ийгилик байкен. Ошо кызымдын кыйынчылыктары артта калды да. Үйлүү болуп калды главный. Буга чейин квартирада жүрчү, балдар менен жардам берем, оорукчан баласын карайм, өзү иштеп келет. Ошону деле ыраазычылык билдирем, аябай кубанычтамын. Бүгүн бул муктаж жалгыз бой эне УКМК башчысынын жардамы менен өз батирине ээ болуп турган чагы. Ага ишене албай жатканын айткан апа УКМК башчысына ыраазы. Квартирада жашачубуз, биз мэрияга кайрылдык, президентке кайрылдык. Эми өзүм эле иштеп, өзүм клиник уборкада иштеп, ошондон балдар менен багып жүрчүмүн. Анан мамам келип карашып, байкемдерде бир жардамдашчу колунан келишинче. Бирөө жерде иштечимин, анан кийин өзүм реклама берип, өзүм иштеп баштадым кийин. Анан зарплаталарда дагы иштейм, ушинтип балдарым ошо күнүмдүк эмеси бүт ушинтип эле чыгып турчу. Ошо Камчыбек Кыдыршаевичке чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Ушинтип бизде үй берип, бизге көп адамдарга жакшылык кылып. Ушул байке себеп болуп, биз деген үйлүү болдук, ак өргөлүү болдук. Бир гана үмүтүм ошо эң акырында ошо Камчыбек Кыдыршаевичке жазганбыз. Күтпөгөн жерден мага чалып калышты, үйлүү болодуңар депчи. Аябай кубанычтамын, эки дүйнө ыраазы болсун, бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Адамдарга канчалык жакшылык кылат, дагы да жакшылык. Эске салсак, Камчыбек Ташиев буга чейин дагы бир нече жардам сурап кайрылган энелерге батир берген. Нурзат Көчөмкулова, Кудайкалы Сомуралиев, Регион, Бишкек.